Чубак Ажы Жалилов бул инсан бир гана Кыргызстанга эмес, Азияга белгилүү. Азия менен эле чектелбей бүткүл дүйнөлүк илимпоздор мүчөсү боло алган. Ассаламу алейкум, урматтуу Кыргызтоп каналынын көрүүчүлөрү. Сиздер менен Бек Шамиров. Бүгүн биз Чубак Ажы Жалилов тууралуу көпчүлүккө белгисиз болгон 10 фактыны айтып беребиз. Андыктан достор, бул видеого бир лайк коюп, биздин мээнетибизди баалап кетиңиздер. Кеттик анда эмесе. Атагын көргөн чочуптур, Акбалтанын чубагы, аалымдардын алдынан 6 жылы окуптур. Жаш 12-ге келгенде Калыйпадан кат алды, 12 пирге кол берип, сакып уруш атанды. Биринчи факт: Чубак Ажынын Манасты жакшы билгендигин биз баарыбыз байкап эле келгенбиз. Чубак Ажынын чоң энеси Манас айтууну үйрөткөн жана мектепте окуп жүргөн кезинде кадимкидей эле манасчы болгондугун жашырбай эле айтып келет. Чоң энесинин жакындары манасчы, төкмө акын болушкандыктан Чубак Ажыда да таланты болгон жана анын чоң энеси өзүнүн пенсиясынан акча берип жатып Чубак Ажыга манас айтууну үйрөткөн. Чубак Ажы интервьюлардын биринде мектеп кезинде манасчы болуп келгендигини айтып берген. Манас боюнча мектепте айтып жүрчүмүн кадимкидей. Чубак Ажынын чоң энеси манасчы болсо, ата энеси мугалим болгон. Бирок Чубак Ажыдан кантип аалым чыккан? Өзүнүн айтуусу боюнча баары кокустук менен болгон. Себеби Чубак Ажы экономист болууну максат кылган. Жада калса окуу жайга да тапшырып, баардык суроолорго туура жооп берсе да, жогорку окуу жайга өтпөй калгандыгын айтып берген. Негизи Чубак Ажы мектепти да жалаң гана 5 менен бүтүргөн. Эгерде экономист болгондо ал жактан да ийгиликке жетмек. Бирок экономист болууну максат кылган Чубак Ажы суроолорго туура жооп берсе да, окуу жайга өткөн эмес. Жыйынтыгында ата энеси аны ислам окуу жайына киргизишкен. Бирок Чубак Ажы ар дайым ислам окуу жайына киргендигине өкүнбөстүгүнү жана кайрадан экономист болбой калгандыгына кубанарын айтып келген. Мени беседадан кулатып коюшкан. Экзамендерден баарынан өткөм, бирок ал жакта да ошондо паракорлук бар билбейм, бирок Кудайга шүгүр айтам, ошо өтпөй калганыма ошол убакта. Анткени анда ошондо Бешимов ректор болчу, өзүнө чейин кирип барган, эмнеге мен өтпөй калышым керек деп, анан бирок айтыр өтпөй калгам, тагдырыма ыраазымын. Достор, Чубак Ажы тууралуу кыскача маалымат берип кетели. Андан кийин кызыктуу фактыларды улантабыз. Чубак Ажы Жалилов 1975 жылы 21 январда Жалал-Абад облусуна караштуу Базаркоргоо районундагы Баймундус айылында туулган. Чубак Ажы үй бүлөдө 6 бир туугандын экинчиси болгон. 1992 жылдан 96 жылга чейин Азирети Умар атындагы Кыргызстан Ислам университетинде илим алган. 2000 жылдан 2006 жылга чейин Сауд Арабия өлкөсүндөгү Аль-Куро эл аралык университетте илим алган. 2005 жылы бүткүл дүйнөлүк Ислам лигасынын Орто Азия боюнча эксперти болгон. 2008 жылдан 2010 жылга чейин Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгында фатва бөлүмүнүн жетекчиси болуп турган. Жана 2010 жылдан 2012 жылга чейин Кыргызстандын Азирети муфтийи боло алган. Ал убакта Чубак Ажы Жалилов болгону 35 жашта эле. 2012 жылдан баштап 2020 жылга чейин Түз эфир, радио, YouTube каналдар аркылуу элдердин суроолоруна жооп берип келген. Бүгүнкү күндө YouTube каналында 1 миллион катталуучусу жана 5000ге жакын видеосу бар. Чубак Ажы китеп окуганды жакшы көрөт. Аны баарыбыз эле билебиз. Мектепте жүргөндө эле китеп окууну жакшы көрчү экен. Бирок мектепте китеп сатып алууга шарт болбогондуктан, колунда бар китептерди 50 жолудан кайталап окуган күндөрү да болгон экен. Эми бул менен Чубак Ажынын китепке болгон сүйүүсү канчалык чоң экендигин билүүгө болот. Чубак Ажынын үйүндө 3 бөлмөлүү китепканасы бар болгон. Көпчүлүгү 3 бөлмөлүү китепкананын баарына окуп үлгүрбөсө керек деши мүмкүн. Бирок Чубак Ажы үчүн ал китеп окуу оңой эле болчу. Бир гана ислам динине тиешелүү китептерди эмес, Кыргызстандын баш мыйзамынан баштап 1352 жылы жазылган Декамерон китебине чейин окуп чыккан. Бул китептин ислам динине эч кандай тиешеси жок, сүйүү жөнүндө жазылган китеп. Ошондой болсо дагы Чубак Ажы ошол китепке чейин окуп чыккан. Чубак Ажы кандай китеп болбосун окуп көргүсү келет. Өзүнүн айдап жүргөн унасыны сатып, чет өлкөдөн 1 тонна 700 кг китеп сатып алган учурлары да болгон. Эң кызыгы, Чубак Ажынын 3 бөлмөлүү китепканасы бар болуп туруп да, бирөөгө китеп бергенди жаман көргөн экен.
Эгерде бирөө чубак ажыдан китеп сураса, чындыгында эле ал инсанды жаман көрүп китеп бергиси келген эмес экен. Себеби жогоруда айткандай эле чубак ажы бир китепти 50 жолу да кайталап окуй берген. Дал ошол китепти көп окугандыгынын себебинен элдер кандай суроо бербесин так ордунда жооп берип келген эле. Башкача айтканда чубак ажы бардык суроолорго жооп билген жана бардык суроолорго ар дайым жооп берүүгө даяр болгон аалым болчу. Чубак ажы абдан патриот болгон, Кыргызстан үчүн күйгөн, депутат болууга да кызыгып көргөн. Бирок өзүнү депутатка койгон эмес. Чубак ажыга парламенттеги 90% партиялар келип биз менен бирге шайлоого бар. Алдыңкы 5 орундардын бирини беребиз, депутат болосуң деген сунуш менен келген экен. Жада калса кээ бирлери шайлоого баруусу үчүн $500,000 чейин акча сунуштаган экен. Айтор ошол мени мындай бир шайлоого катышып бериңиз, биз менен алдыңкы 3 адамдын 5 адамдын же биринчи адам болуп барып бериңиз деген партиялардын азыркы парламенттегилердин 90% деп айтсам туура болот. Сизге келишкен тизмедеги алдыңкы 5 орундан 1 орунду беребиз, бизге кел. Чындыгында мага акча сунушташты аябай. Бардыгы эмес, бирок кээ бир партиялар $450,000, $500 миллион чейин мага акча сунуш кылганга чейин барышты. Бүгүнкү курс менен бул акча 42 миллион сом болот. Демек чубак ажы кааласа кыйынчылыксыз эле депутат болуп, тез эле байып кетмек. Алардын максаты чубак ажынын популярдуулугун пайдалануу болгондугу үчүн албетте чубак ажы баарына чечкиндүү түрдө жок деген жоопту берген экен. Чубак ажыга кайсыл жактан кереше түшүп турган, 80% керешеси берген сабактарынан, лекцияларынан түшүп турган. Мындан сырткары өз үйүндө тоок багып, жана анын жумурткаларын сатып да акча таап келген. Албетте бата берип коюң деп акча бергендер да көп болгондугун айтат. Бирок мындай жол менен акча алуу мага жакпайт деп айткан жери да бар. Чубак ажы өзүнү бай адамдардын катарына кошкон эмес, себеби эч бир бизнеси болгон эмес. Башкача айтканда өмүрүнүн аягына чейин байлыкка кызыкпай, акчага кызыкпай, динге мээнет кылып, Кыргызстанда диндин өнүгүүсүнө өз салымын салып келген. Чубак ажы баюуну каалаганда тез эле депутат болуп, же бир жогорку кызматтарга олтуруп, бизнестерди кылып байып кетмек эле. Бирок аны каалаган эмес. Чубак ажынын эң башкы максаты кыргыз элине туура дин жеткирүү болду десек жаңылышпайбыз. Бул тууралуу сиздердин оюңуздар кандай? Комментарийге жазып калтырыңыздар. Чубак ажынын ачуулангандыгын баарыбыз эле көргөнбүз. Кандай учурда ачуусу келет, кандай сөздү көтөрө албайт деген суроого өзү бир сөздү да жаза албай туруп, асмандан сүйлөгөндөрдү көрсөм ачуум келет деп айткан. Чындыгында эле чубак ажы суроого жооп берип жатканда да ката жазгандарды ар дайым тууралап, катасыны бетке айтып турчу. Ушул сыяктуу эле туура жазганды билбей туруп, өзүнү кыйын сезгендерди көргөндө чубак ажы ачууланып кетчү. Достор, чубак ажы Жалилов тууралуу да кандай кызыктуу фактыларды билесиздер? Өзүңүздөр билген кызыктуу фактыларды комментарийге жазып калтырыңыздар. Жана достор, эгерде бүгүнкү чыгарылышыбыз сиздерге жакса, анда бул видеого сөзсүз бир мага жакты белгисин коюп, биздин видеобузду колдоп кетиңиздер. Эгерде сиздерге оор келбесе, бул видеонун ссылкасын башка соц тармактарга да таратып, WhatsApp'тагы досторуңуз менен бөлүшүп кетүүнү да унутпаңыздар. Сиздер менен Кыргыз Топ каналы болду. Кийинки видеолордон көрүшкөнгө чейин аман туруңуздар.